Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Мурунку сабакта силер менен биз Ысык көл чөлкөмү менен таанышканбыз балдар. Эмесе сабакка активдүү катышып суроолорго жооп беребиз балдар. Эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы ички Тянь-Шань. Сабактын жүрүшүндө ички Тянь-Шаньдын жаратылышты пайдалануу өзгөчөлүктөрү жана жайыт ресурстары менен таанышабыз. Ички Тянь-Шань түндүгүнөн Талас, Кыргыз ала тоолору, батышынан Фергана кырка тоосу, түштүгүнөн Какшаал тоо менен чектелип, чыгыш жагынан Саржас дарыясынын системасын, Нарын дарыясынын суу бөлгүчтөрүнүн батыш тарабын ээлеген аймак бул ички Тянь-Шань. Өз айтып тургандай балдар, республикабыздын ичкери бөлүгүндө жатат. Ички Тянь-Шань республиканын аянтынын 34%дан ашык аймагын ээлейт. Анын аянты 69,7 километр квадрат. Республикалык аянтын 34%ын түзүп, жер бетинен орточо деңиз деңгээлинен бийиктиги 3000 метрден жогору жатат. Бул аймактын рельефиндеги өзгөчөлүктөрүнүн бири. Орографиялык түзүлүшү өтө татаал. 40 тоолордон, алардын арасындагы тоо аралык өрөөндөрдөн турат. Бул аймакта орун алган 40 тоолор кеңдик багытта, улам батышты карай барган сайын бири-биринен алыстап, желпүөр сымал жайылып, абсолюттук бийиктиги төмөндөп жайгашкан. Түндүгүндөгү 40 тоолор Талас, Кыргыз ала тоолору, Түндүк Тянь-Шань тоо системасына, ички 40 тоолор Тескей ала тоо, Жетим, Жетимбел, Нарын тоолору ортоңку Тянь-Шаньдын системасына, ал эми түштүктөгү Какшаал тоо түштүк Тянь-Шаньдын системасына кирет. Ар бир тоо системасынын калыптануу тарыхы ар башка. Калыптануу тарыхынын татаалдыгына байланыштуу геологиялык түзүлүшү дагы өтө татаал. Үч 3600 метрден ашык бийиктиги кара коюн капчыгайын өрдөп кеткен жол кышкысын акар көк музга чулганып калат. Ошентип бул жерде кыш мезгили октябрдын жарымынан эле башталып, апрель айына чейин өтө катуу суук болот. Ал эми жай айларында деле капчыгай ичи жылып кетпейт. Түнкүсүн суук тартып, күндүзү гана абанын температурасы 20 градустан ашат. Күндүн биринчи эле нурлары Ташрабатты жылытып, жаркыратып тийгени менен Кербен сарайдын ичиндеги айрым бөлмөлөр ар дайым караңгылыкка чулганып турган. Байыркы тарыхты ичине батырган сырдуу Ташрабат Кербен сарайы дээрлик чарчы келип, эстеликтин 4 тарабы дүйнө багытын каратып салынган. Маңдайкы бети чыгышты карайт. Имарат тоо бетиндеги жасалма аянтка курулган. Пайдубалы уюлма топурак катмарына кирип турат. Маалыматтарга таянсак, Кошойкоргон байыркы учурда батыш менен чыгышты бириктирген улуу жибек жолунда жайгашып, Борбордук Азия менен Чыгыш Түркистан чөлкөмүндөгү үлкен шаардын каптал жактары дүйнөнүн 4 тарабын карайт. Чыгыш жана батыш дубалдарынын урасы араба батчудай бийик дубалы болгон экен. Ал жалаң чопо топурактан бекем курулгандыктан чепти эч бир душман бузуп кире албачу дешет. Ошондуктан бул коргонду Жоо албас коргон деп аташчу экен. Дубалдын чопо топурактан курулушу да табышмактуу. Анткени коргондун аймагынан дубалды тургузууда колдонулган курулуш материалдары жок эсе. Ал эми жергиликтүү калк арасында жоо албас коргондун топурагы башка жактан алынып келгендиги жөнүндө кептер айтылып калган. Жоо албас чеп жөнүндө түркүн уламыштар бар.
Алардын бири Коргондун элин башкарган баатырдын эрке аялы менен байланышат. Бул тарыхый эстелик азыркы күндө заманбап реставрацияланбаган жана ачык асман астында ар кандай жаратылыштык факторлордун таасиринен жок болуп кетүү коркунучунда кабылган эстеликтердин катарына кирет. Ошол себептен 1980-жылдарда Коргондо изилдөө иштери кызуу жүрүп, бирок Союз тарагандан кийин токтоп калган. Ал тургай ошол мезгилдерде тарыхый эстеликте мыйзамсыз казуулар болуп, табылган буюмдар чет өлкөлөргө да алынып чыгарылып кеткен деген маалыматтар бар. Учурда бул жагы колго алынып, Ички Тянь-Шандын тоолорун карап көрө турган болсок, бул аймак өтө тоолуу аймак болуп эсептелет. Кыргыз ала тоосу, Талас ала тоосу, Тескей ала тоосу, Какшаал тоо, Жаман тоо, Фергана тоо тизмеги, Суусамыр кырка тоосу, Жумгал тоо, Кара Мойнок тоосу, Сандык тоосу, Кабак тоосу, Молдо тоо, Байбиче тоо, Ачаташ тоо, Көк Кирим тоосу, Ой Кайың тоосу, Үч Эмчек тоосу, Жетимбел тоосу, Жетим тоосу, Атбашы кырка тоосу, Сары Камыш тоосу, Нарын тоосу, Жаңы Жер тоосу, Кара Каман тоосу. Мына ушинтип ички Тянь-Шань балдар өзүңөр көрүп тургандай эң тоолуу, татаал түзүлүштөгү аймак экендигин көрүп турасыңар балдар. Эмесе кийинки суроого көңүл бурабыз. Ички Тянь-Шандын түндүк тарабындагы өрөөндөр кайсы деп ойлойсуңар балдар? А. Кетмен төбө тогустороо, Б. Арпа Атбашы, В. Жумгал Кара Коюн, Г. Суусамыр Кочкор. Кана балдар, түндүк Тянь-Шандын түндүк тарабындагы өрөөндөр кайсы өрөөн деп ойлойсуңар балдар? Азаматсыңар балдар, бардыгыңар тең сабакка активдүү катышып жатасыңар деп ойлойм. Эмесе ички Тянь-Шандын түндүк тарабындагы өрөөндөр бул Суусамыр жана Кочкор өрөөндөрү. Ички Тянь-Шандын чыгыш жана түштүк жактары байыркы палеозойлук денудациянын кийинки Альпы катталышында бийик көтөрүлүп, ушул күнгө чейин сакталып келген фрагменттери бар. Алар Сырттар, Арабел, Кумтөр, Аксай жана Арпа өрөөндөрү. Ички Тянь-Шандын ири өрөөндөрү бул Суусамыр, Жумгал өрөөнү, Кочкор өрөөнү, Орто Нарын өрөөнү, Кетмен төбө өрөөнү, Тогустороо өрөөнү, Аксай жана Атбашы өрөөндөрү, Арпа өрөөндөрү. Бул өрөөндөрдүн ичинен Аксай жана Арпа өрөөндөрү өтө бийик өрөөндөрдүн катарына кирет. Аймактын климаты кескин континенталдуу, кургакчыл жана жеринин бетинин татаалдыгына байланыштуу, нымдын жана жылуулуктун таралышы дагы ар кандай болот. Климат калыптандыруучу негизги факторлорунун бири анын бардык жагынан бийик тоолор менен курчалган ички абалы. Бул аймакка кирип келген аба массалары нымынын көпчүлүгүн четки кырка тоолордун тышкы капталдарына калтырып келет да, тоо ашкан аба массалары ички өрөөндөргө жаан-чачынды пайда кылбай турган фен шамалдарын түзүшөт. Ошондуктан ички өрөөндөрдө өзгөчө алардын чыгыш капталдарында кургакчыл климат өкүм сүрөт. Мисалы Кочкор өрөөнү балдар. Климаттык көрсөткүчтөрү менен таанышып көрө турган болсок, жаан-чачындын саны өзүңөр көргөндөй көбүнчө ички аймактарында 200 мм, 400 мм жана 600 мм чейин жетсе, Фергана кырка тоосунун чыгыш капталында 800 мм чейин жаан-чачын жайт. Демек аймакты кургакчыл аймак деп айтсак болот балдар. Абанын температурасы январда -20 градус Цельсия, июльда +10 градус Цельсияга чейин жетет. Бул аймактагы ички Тянь-Шандын аймактарында дагы климаттык абдан көп айырмачылыктар бар. Аларды карап көрө турган болсок, январдын орточо температурасы Казарманда -17,1 градус Цельсияны түзсө, Кочкордо 10,1 градус Цельсия,
Аксайда минус 27,7 градус Цельсия. Аксай бул республикабыздын эң суук уюлу деп айтсак болот. Бул жерде эң жогорку температура минус 53 градус Цельсияга жеткен учурлары дагы бар. Кумтөрдө минус 21,2 градус Цельсия. Мынакей өзүңөр көргөндөй балдар, январдын орточо температурасында аймактар боюнча чоң айырмачылыктар бар. Июлдун орточо температурасын карап көрө турган болсок, Кумтөрдө плюс 4,3 градус Цельсия болсо, Аксайда плюс 9,8 градус Цельсия экен. Демек, температуралык айырмачылыктар байкалганын көрүп турасыңар. Аймактын ички сууларын карап көрө турган болсок, ички Тянь-Шань дарыялары негизи 3 дарыя системаларына бөлүнөт. Көпчүлүгү Нарын дарыясынын алабына кирет. Нарын дарыясынын алабы, анын негизги суулары, мынакей өзүңөр көрүп тургандай, Нарын дарыясы ички Тянь-Шаньдын так ортосунан агып, аймактагы суулардын бардыгын өзүнө чогултуп алат. Анын ири куймалары Ат башы, Суу самыр, Жумгал, Жоо нарык, Аксай, Аксай суусу түштүктү көздөй агат. Андан сырткары көлдөрү биякта Соң көл жана Чатыр көл бар. Аксай, Мүйдүрүм, Үсөңкү кууш бул Таримдердин абалына кирет. Ал эми Кочкор, Кара Кужур, Төлөк өрөөндөрүнүн суулары Чүйдүн алабына кирет. Агын суулардын көпчүлүгү мөңгү менен кышкы кардын эришинен куралган Тянь-Шань тибиндеги дарыялардын тобуна кирет. Бир гана Кажырты суусу көлдүн суусунан куралат. Көлү Көк көлү, Көл суу көлү жана ошондой эле Таш булак көлдөрү бар. Нарын дарыясынын кичи жана чоң нарынын кошулушунан башталат Нарын дарыясы. Эки суу кошулгандан кийин Нарындын орточо чыгымы 900 метр куб секундасын акса, Кетмен төбө өрөөнүнөн чыкканда 382 метр куб секундага чейин көбөйөт экен. Сууну көбүнчө Нарын суусун сугат иштеринде пайдалануу жана энергия алуу үчүн Кетмен төбө өрөөнүнөн чыга беришинде Токтогул суу сактагычы курулган. Сууларды негизинен энергия алыш үчүн жана сугат иштеринде көбүнчө
Тянь Шандын татаал орографиялык түзүлүшү, ар кайсы гипсометриялык деңгээлде тоо аралык өрөөндөгү ландшафттар жана ошондой эле ар түрдүүлүккө алып келет. Биякта көбүнчө сейрек тараган ксерофиттер, эфемерлердин үлүшү бир кыйла аз. Чөл жана жарым чөл тилкесинен жогору карай кургак талаа тилкеси жатат. Ал тилкесинен жогору жагында көбүнчө карбонаттуу бозомтук топурактар таралган. Ал тилке акырындап отуруп коюу чептүү, шалбаалуу талаага жана шалбааларга өтөт. Кээ бир тоолордун түндүк жана батыш беттеринде шалбаалуу талаа тилкесинде токой тилкеси дагы бар. Бирок токойдун үлүшү анча чоң эмес, 2,7% гана түзөт. Бирок токойдун үлүшү анча чоң эмес болгондугуна карабастан, негизги ландшафт түзүүчү дарак Тянь Шань карагайы 1800 жана 3000 метр бийиктиктерден кездешет. Провинциянын эң батыш жагында Ат Ойнок, Узун Акмак тоолорунда шалбаалуу токой тилкесинде Тянь Шань карагайы менен кошо Семеновдун көк карагайын, арча дарактарды дагы кездештирсе болот. Ички Тянь Шандын тоолору токойлуу шалбаа жана шалбаалуу токой тилкесинде бадалдар менен кошо Түркистан жапалак арчасын дагы көрүүгө болот балдар. Жапалак арчалар жана майда бадалдар кийинки бийиктиктерде жайгашкан Субальпы тилкесинде. Субальпы тилкесинен кийинки бийиктикте кыска жана түркүн чөптүү Альпы тилкеси орун алган. Альпы тилкесинен жогору аска корум, куюлма шагылдар, тепши сымал мөңгүлүү жана мөңгүсүз төрлөр, гляциалдык нивалдык алкака мүнөздүү ландшафттар кездешет. Катаал климаттык шартта бул алкактын этегинде ыңгайлуу шарттарда доңуз сырттуу мамык чөптүү эңгилчектүү тоо тундрасын кездештирүүгө болот балдар. Өсүмдүктөрдүн бийиктиги 5-10 сантиметрге жетпейт. Ар кандай түркүн чөптөр өсөт, бирок бул жер көбүнчө кум шагылдуу, куюлма шагылдар, аска зоолор менен капталган. Жаныбарларын карап көрө турган болсок, ички Тянь Шанда ар түрдүү жаныбарлардын түрлөрү бар. Алардын ичинен эл аралык кызыл китепке кирген марал сакталып калган балдар. Андан сырткарыдагы өзүңөр көрүп тургандай аркарлар, тоо эчкилери, карышкырлар жана ошондой эле аюу, илбирстерди бияктан кездештирүүгө болот экен. Бул ички Тянь Шань бийик тоолуу аймак болгондугуна байланыштуу бул жерде жайыт ресурстары мал чарбасын өнүктүрүүгө абдан чоң баалуу ресурс болуп эсептелет. Негизги тоюттары бул табигый тоюттар. Алардын бири катары негизги мал чарбасында ири жайыттардын бири Аксай өрөөнү жана ошондой эле арпа өрөөндөрү дагы бул негизги эң арзан жана баалуу жайыттардын булагы болуп эсептелет. Арпа жайлоосунда Ат башы жана Актала райондорунун көбүнчө малдары багылат. Бияк көбүнчө суук болгондуктан көбүнчө бул аймактарга топосторду багууга абдан ыңгайлуу. Ички Тянь Шандын бийик тоолуу өрөөндөрү көбүнчө жайыт катары пайдаланылат. Ал эми төмөнкү бийиктиктерде жаткан өрөөндөрдө жаратылыш шарттары ар түрдүү айыл чарбалык өсүмдүктөрдү өстүрүүгө ыңгайлуу келет. Айрыкча өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе балдар, бул жакта эң кызыктуу шаар шаркыратмасы бар. Бул Нарын областынын Ат башы районундагы Башкайыңды капчыгайыңда 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Бул Борбор Азиядагы эң чоң шаркыратма. Анын бийиктиги 300 метрдей бийиктикти ээлейт балдар. Мына ушуну менен биз жалпы республиканын борбордук ички бөлүгүндө жайгашкан ички Тянь Шандын өзгөчөлүктөрү менен таанышып алдык балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.